Эр азамат жаш кезинен тарта аскер болууну кыялданат. Анткени ар бир кыргыз мырзасынын жүрөгүндө мекенди коргоо ыйык милдет деген сезим бар. Алардын бири Ырысбек Абдибайытов. Аз күндө жаш жоокер болуу алдында турган Абдибайытов сыяктуу уландар өз каалоосу менен ата мекен алдындагы милдетин аткарып, кызматын өтөөгө жөнөп жатышат. Мен өзүмдүн кичкенелериме айтып кетерим, аскердик кызматка баруусун айтып кетем. Азыркы мен менен бирге жөнөп аткан досторум буюрса эмки жылга чейин жакшы кызмат өтөп келүүсүнө тилектешмин. Аскерге баруу ар бир кыргыз жигитинин милдети. Барбаган бала армияга барган эмесмин деп айтса, бул келечектеги жаш жоокерлердин мекенди коргоого болгон максатын ишке ашырууда алардын жакындары да колдоп жатышат. Ата-энелер балдарынын жоокер болуп, мекенин көздүн карегиндей сактоо тилегине сыймыктанып турушат. Бүгүн менин балам Айдаров Азамат өз каалоосу менен жалгыз балам ушинтип аскерге кетип атат. Ушинтип бүгүн баламды жөнөтүп атабыз. Кудайга шүгүр, азыр заманыбыз тынч, президентибиз мына жакшы немелерди түзүп атат. Балдарга шарттарды ишенебиз. Кудайга балабыз аман барып, аман келсин аскерден. Лейлек райондук бириккен аскер комиссариятындагы чакыруу пунктунда 18 жашка толгон жарандарды 2023 жылдын күзгү чакырууга жөнөтүү салтанаттуу белгиленип, иш чарага район акими баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аскер комиссариятынын кызматкерлери, ардагерлер жана кызмат өтөөгө жөнөп жаткан жаш жоокерлердин ата-энелери катышты. Бүгүндө мынакей мен ата-энелерге ишеничтүү түрдө айтып коет элем. Мамлекет тарабынан биздин аскерлерге, жоокерлерге чоң көңүл бурулуп, шарттары да жакшы болуп атат. Жарандарды аскерге чакыруу президенттин буйругунун негизинде ишке ашат. Анда аскерге чакырылуучулардын психикалык абалы жана бардык жактан саламаттыгы негизги мааниге ээ. Бул жерде деген бардык биринчи очередь ден соолуктары текшерилет. Андан кийин үй бүлөлүк абалы жана аскерге жарактуулугу бардыгы текшерилип, бардык талаптарга жооп бергенден кийин гана аскерге жарактуу деп дайындалат. Кетип жаткан балдардын бардыгы жакшы, бардыгын өз каалоосу менен, биринчи очередь өзүнүн каалоосу менен жана бардык мыйзам талаптарына жооп берип, дайындалып, бүгүнкү күнү жөнөп жатышат. Белгилей кетсек, аскердик кызмат өтөөгө чакырылуучулар Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана ички иштер кызматынын кызмат өтөөчү жайларына жөнөтүлүп, 1 жыл аралыгында милдетин аткарышат. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саетов, Баткен жаңылыктары.